Кеңештин 6-чакырылышынын мөөнөтү качан аяктайт? Учурда бул боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер айтылууда. Айрым эл өкүлдөрү азыркы парламенттин иштөө мөөнөтү бүгүн бүтүшү керек дешет. Кээ бирөө болсо депутаттар ант берген күндөн башталгандыктан 28 октябрда аяктайт деп жатышат. Юстиция министри Марат Жаманкуловдун айтымында 6-чакырылыштын депутаттарынын ыйгарым укуктары 7-чакырылыштын эл өкүлдөрү келгенге чейин күчүндө болот. Кененирээк кийинки материалда. Конституциянын 70-ші беренесине ылайык парламенттин депутаттары 5 жылдык мөөнөткө шайланышат. Ал эми 71-ші беренесинде алардын ыйгарым укуктары ант берген күндөн башталары жазылган. Жогорку кеңештин 6-чакырылыштагы депутаттары 2015 жылдын 28 октябрында ант беришкен. Мындан улам алардын ыйгарым укуктары ушул жылдын 28 октябрында аякташы керек деген пикирлер бар. Парламенттин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбековдун айтымында 13 күндөн кийин эл өкүлдөрүнүн иштөө мөөнөтү бүтүп, алар кабыл ала турган документтер мыйзамсыз болуп калат экен. Абсолюттук түшүнүк 5 жылга деп. 71 статьяны эмне үчүн киргизген? Эгерде парламент өзүнүн аягына чейин иштебей, роспуск болуп кетсе, жаңы шайланып келген депутаттар, 3-2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин тарап кеткенде жаңы шайланат да. Жаңы келген депутаттар шайланып келсе, мурунку депутаттар биздики 5 жылга деп көгөрүп отуруп албаш үчүн ушул учурга жанагындай норма киргизилген. Мыйзамдын жазылган өзүнүн технологиясы бар. Кыргызстан парламенттик өлкө. Мындан улам 6-чакырылыштын депутаттары жаңы эл өкүлдөрү шайланып ишке киришмейин легитимдүү болуп эсептелет. Мындай норма өлкөнүн баш мыйзамында да жазылган. Ага ылайык жогорку кеңештин 6-чакырылыштын ыйгарым укуктары 7-чакырылыштын эл өкүлдөрү ант берген күндөн баштап токтотулат дейт өлкөнүн башкы юристи. Ооба 5 жыл деп жазылып турат. 5 жыл деп жазылып турат. 5 жылдан кийин мына шайлоо болду да, бирок жыйынтыгы чыкпай калды. Ошон үчүн мамлекетибизде легитимдүү мыйзам чыгаруу орган болуш үчүн ошо Конституцияда так жазылып калды. Ошо депутаттардын ыйгарым укуктары жаңы жогорку кеңеш келгенден кийин ошондо бүтөт деп. Айрым эл өкүлдөрү болсо жогорку кеңештин үзгүлтүксүз иш алып баруусун камсыздаган норма колдонулбашы керектигин айтышууда. Анткени эл өкүлдөрү 5 жылдык мөөнөткө шайланат деген берене бузулат дешет алар. 5 жыл мурда 15 октябрда БШК шайлоонун жыйынтыгын жарыялагандыктан бүгүндөн баштап жогорку кеңеш кабыл алган мыйзамдар, алар өткөргөн жыйындар мыйзамсыз болорун айткандар бар. Бирок Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында жогорку кеңештин 6-чакырылышы 2020 жылдын аягына чейин ыйгарым укукка ээ. Негизи жогорку кеңештин макамы тууралуу Конституцияда жазылган пропорционалдык система менен 5 жылга шайланат деп. 2015 жылы шайланган бул жогорку кеңеш 28 октябрда ант беришип биринчи жыйынын башташкан да. Демек убакыт дагы бар. Андан кийин датасын талкуулап аткандары эмне кереги бар экен азыркы учурга мен бир аз түшүнбөй элем, анткени ошол эле биздин жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда азыркы иштеп турган курамдын мөөнөтү макамы жаңы курам шайланып келип биринчи жыйын өткөзгөндө башталат, бүтөт деп турат да. Жаңы курам шайланып келгенден кийин бул курамдын мисалы иштөө мөөнөтү бүтөт да. Жогорку кеңештикеде ошондой. Эмне себептен мындай берене мыйзамдарда бар? Бул дүйнө жүзүндөгү эле стандарт, анткени ошол элдик орган, мамлекеттик коллегиалдуу орган үзгүлтүксүз иштеш керек. Ал ортодо эл өкүлү катары иштөөгө моралдык укугубуз калган жок деген жогорку кеңештин айрым депутаттары парламент мөөнөтү бүткөнгө чейин эле өзүн өзү таркатышы керектигин айтып чыгышкан эле. Рахат Жаныбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.